Men belgilүү саясатчыларды башка белгилүү саясатчыларды тааныйм. Бизде көчө камалган ал дежурный саясатчылар, бийлик саясатчылары. Эгер бийлик берсе, бийликти мактайт, бийликтен кетсе, бийликти жамандайт. Буларды биз дежурный саясатчы дейбиз. Буларды биз обончу саясатчы дейбиз. Урматтуу коллегалар, мен мынакей Кыргызстаныбызга аттын кашкасында белгилүү болгон саясатчыларды билем. Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Накен Касиев, Шеримкулов атабыз, Жумагулов атабыз, Садын Нуркожоевич, Камчы Кыдышаевич деген депутат белгилүү саясатчыларды билем. Мынакей ушуларды белгилүү саясатчылар десе болот, туугандар. Анан кечөө обедтен кийин урматтуу мурда президентибиз Алмаз Шаршенович үн катып интервью берди. Бул камалган аялдарды, жаш балдарды чыгарыш керек депчи. Мен ал кишиге бир аз кошулбайт элем. Эми бул эме следствие өзү билет. Бирок ал кишинин мезгилинде эле абдан аттуу баштуу саясатчылар камалбады беле. Текебаев камалган, Жапаров камалган, Ташиев камалган, Мамытов камалган. Андан башка белгилүү журналисттер деле камалбады беле. Менин кесиптешим азыр эле процедурныйда экс-президент Атамбаевди эстеп кетти. Значит, Атамбаев на слуху, значит, народ его поддерживает. Атамбаев Алмазбек Шаршенович говорил между строк, говорил мягко, дипломатично. Если при нем и были посадки, то он просил за это прощения. До сих пор признает эти ошибки. Кроме этого, у него есть опыт работы, он просто дал совет. А как примут этот совет, это дело каждого. Он просто просил отложить дату принятия решения по Кемпирабаду. Это первое. Второе, вот мои коллеги упомянули про Текебаева как великого политика, да? Тогда он должен быть здесь. Он должен был бросить работу и быть рядом со своими сторонниками. А мы своих не бросаем никогда. Мы здесь, всегда здесь сидим. Адам кызматына көп баш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Байлыгына көп баш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Адам күчүнө да, кубатына да көп баш керек. Себеп Аллах кааласа бир күндө асыратып коет. Адам баягы канчалык акылдуу болсо, ал ошончолук ийилип жүрөт да. Ошончолук жерде жүрөт. Тилекке каршы Абай айткандай, акылдуунун колундагы мылтыктан акылсыздын колундагы келтек коркунучтуу дейт. Мына мылтыкка караганда келтек көбүрөөк зыян келтирип коюшу мүмкүн экен. Кандай дейсиз? Бийлик деген ушундай. Бийлик деген мен жанагы айткандай, бийирээк жерге чыгып алсаң, керек болсо жолборстун үстүнө дагы сийип ойносоң болот.